Майыптыгы бар адамдарга юридикалык жардам көрсөтүү фонд 2001-жылы ачылган. Ачылганын себеп болгону, мен улуттук юридикалык корпорацияда иштейт элем, жөнөкөй адвокат болуп. Анан кийин ар кандай адамдар юридикалык маселелер менен кайрылганын көрүп, мен майыптыгы бар адамдар өзүнүн маселесин кандай чечет экен деп ойго батып, тааныш билиш адамдардан сурасам, өтө актуалдуу маселенин бири болгонуна байланыштуу бул фондду ачканды чечкем. 20 жыл бою фонд активдүү майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоп иштеп келет. Жылына 400-500 адам кайрылат. Жалпысынан айтканда ар кандай маселелер боюнча кайрылат майыптыгы бар адамдар. Эми көбүнчө кандай маселе боюнча кайрылат деп сураганда мен айтам, майыптыгы бар адамдар булар кадимкидей эле башка адамдардай эле жарандар. Ошон үчүн башка жарандардын кандай суроосу болсо, ошондой эле суроолор болот. Бирок кээ бир юридикалык маселелер бар, майыптыгы бар адамдарга көбүрөөк таандык болгон. Саламаттык сактоо социалдык коргоо министрлигинин статистикасына ылайык Кыргызстанда 200 миңден ашык майыптыгы бар адам бар болуп эсептелинет. Чындыгында иш жүзүндө бул сан 2 эсе 3 эсе көп деп эсептейбиз. Бирок майыптыгы бар адамдардын ичинде тилекке каршы сабатсыздык дагы өтө жогорку деңгээлде. Анткени билим берүү системасы толук кандуу майыптыгы бар адамдарга иштебегенинин себебинен. Ошого байланыштуу ар кандай укуктук маселелер менен күнүнкү күнү туш келет. Биздин фонд майыптыгы бар адамдарга акысыз жардам берет. Ар кандай категориялар майыптыгы бар адамдар болушу мүмкүн. Демек, кулак укпаган же көрбөгөн деген чектөө жок. Тажрыйбабыздын ичинде ар кандай иштер болгон, өтө чоң резонанстуу иштерде болгон. Кыскача айтканда, бир кичинекей баланы караколдо трансформаторго ойноп кирип, анан кийин ток уруп кетип, ал трансформатор деген мыйзамсыз туруп, ошол мыйзамсыз эшиги ачык болуп калып, анан кийин ошол электрокомпания менен биз соттошуп отуруп, 3,5 миллиондой сом утуп бердик. Ал адамдарга тилекке каршы ал окуядан кийин баланын майыптыгы бар болуп калган. Майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо эле чектелбей, биз иш жүзүндө кайсыл мыйзам кандай иштейт экенин, кайсыл мыйзамга кандай толуктоо керек экенин билип, ал жагынан дагы активдүү мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгып, майыптыгы бар адамдардын укуктарын камтыган. Ошол долбоорлорду ишке ашканга дагы өзүнчө иш аракет жүргүзүп келебиз. Жөлөк пулдар, пенсиялар бул баары убактылуу нерсе. Чындыгында бул мындайча айтканда майыптыгы бар адамдарга берилген балык болуп эсептелинет. Балык бербей, кайырмак берсек, ошондо мамлекет үчүн туура болот. Ошондо майыптыгы бар адамдардын өзү жеке өнүккөнгө дагы шарт түзүлмөк.